Менин кыялым. Автор Айлин Д. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Шерифе баардык аракетин жасап жатты. Журналисттерге да алдыртан кабар берилип, прессага да чыгып кетти. Мураскерди уландырып өлтүргөн кыргыз айым, белгилүү компаниянын мураскери Ахмет Тунжаны аялы өлтүрдүбү деген макалалар жайнап кетти. Уудуу кеп, иш уламдан улам оорлошуп бара жатты. Интернеттен Кыргызстанга да угулду. Данияр элчиликтеги адамдардан улам анын Жамил экенин билди. Кабинетине кирип келген Алибектин да эмнеге киргенин айттырбай түшүндү. Кабарды уккандырсың, деди Данияр Алибекке. Уктум. Эмне кылганы жатасың? Стамбулга жөнөйм. Сен барганыңдан ага бир жардам болот деп ишенесиңби? Билбейм, бирок бул жерде отура албайм. Элчиликтеги кишилер менен сүйлөштүм, билетти алдым. Эмне болгону? Диана кош бойлуу, билесиз, мен ага айта албай жатам. Балага залал келиши мүмкүн. Баатыр, жакшы ойлонуп иш кыл. Азыр кыз уугандуулу калтырып жатасың. Барганда колуңдан эмне келмек? Бул иште чаташкан нерсе көп болчудай дешти. Апасы да Орусияда эмиш. Мен Жамилянын жанында болушум керек. Бир билгеним ошол. Билем акылсыздык кылып жатам. Бирок барбасам болбойт. Ал мени күтүп жатканына ишенип турам. Анын ак экенине кандай ишенсем, мени күтүп жатканына да дал ошондой ишенип жатам. Бул жактагы прессалардан макаланы алдырып салууңузду суранат элем. Билесиз, билип билбей баары бул окуяны жазышат. Анын атынын булганышын каалабайм. Макул. Алибек жумушунан чыгып түз эле үйүнө барды. Азыр жубайы жаркылдап чыгып мойнуна асылаарын билип, ага эмне деп айтып, кантип түшүндүрөөрүн билбей жатты. Баарынан кыйыны анын көздөрүнө тиктеш эле. Акыры машинадан чыгып үйүнө кирди. Жок, бул жолу мойнуна асылып тосуп албады. Бир нерсени күткөндөй коркуп тиктеп турду. Окудуңбу? Ооба, мен барышым керек, түшүнүп жаткандырсың. Жок, бул жолу түшүнө албайм. Сен барбайсың. Сенин үй бүлөң бар. Алардын алдында милдетиң бар. Сен минтип эле каалаганыңда басып кете албайсың. Диана, туура. Мен ушундай болоорун билип туруп тийгем. 1000 жолу жүрөгүм ооруп, канап, сыздаарын түшүнгөм. Даяр болчумун. Бирок мен бир учурду эсимден чыгарыптырмын. Мен балалуу болушумду күткөн эмесмин. Мени аттап басып кетишиң мүмкүн, бирок ичимдеги балага көз жума албайсың. Көз жумбайм. Мен ага ата болом. Бирок азыр Жамилянын муктаждыгы чоңураак. Силер бул жакта эркиндикте, өз үйүңөрдө. Ал мени кое бер, Диана. Кое бербесемчи? Андай кылба, суранам сенден. Эгерде сен бизге карабай бул үйдөн чыгып кетсең, үй бүлөм бар деп ойлобой эле кой. Алибек үн сөзсүз кийимдерин чогултуп жатты. Диана анын баары бир кетээрин билди. Аялдык кызганычы, алай дүлөй түшүргөн намысы ойгонуп кетти. Турду да колундагы жыйнап жаткан нерселерин жулуп алды. Барбайсың дедим. Жолумдан кач. Алибектин артка кайта турган ою жок экендиги ого бетер жанын кашайтып жиберди. Же ал, же мен деп ойлоп кетти. Босогодон жылбай койду. Ал жактан өтүп машинасын от алдырып жатып байкабай калган экен. Так машинасынын маңдайында туруптур. Мени өлтүрүп туруп кетесиң деп жатты кекене. Ошол учурда ичи катуу ооруп бүктөлө түштү. Көзүнөн от жагылган Диана өлдүм, баламды жоготтум деп ойлогонго үлгүрдү. Машинадан чыга калган Алибекти кайненесин көргөн жок, эсин жоготуп салды. Жамилянын кулагы тунуп турду. Конвой аял кайда түртсө ошол жака серпилип жатты. Темир эшик аркасынан шарт жабылды. Бөлмөдө канча киши бар болду экен? Бир топ үндөр угулгансыйт. Көзүн өйдө көтөрүп карай албады. Бир жерге отура кетти. Бүттү деген ушул экен да. Эмре эмне болот? Атам менен апам, Нурила менин эмне болгонумду билишпесе керек. Алибек башынан канчалык жамандык өтсө да мынчалык үрөйү учуп, коркуп көрбөгөн. Өз жашоосун Керемдин түрмөсү дечү. Көрсө түрмө ушул тура. Шылкыйып бардык үмүтү үзүлүп отура берди. Бул кимдин колунан келди, ким билет? Эге чыгып кетти. Керем алдындагы отургучту бир тепти. Анда да ичинде толуп турган нерсеси жазылбады. Столун тоголотуп, ноутбугун ыргытты. Иш бөлмөсүндө эмне болсо баарын талкалап салгысы келди. Бирок кулагына баланын ыы угулду. Эмре,
чуркап чыгып баланын бөлмөсүнө бой урду. Коркуп ыйлап жаткан бала жалгыз экен. Жүрөгү тилине түштү. Жанына барып кучактай калды. Эмре, коркпо, баары жакшы болот. Энем, менин энем күнөөлүү эмес. Жок дегенде сен ишенесиңби буга? Албетте уулум. Уулум дебе мени. Мен сенин уулуң эмесмин. Менин атам өлдү, энем болсо. Эмшеңдеп сөзүн бүтүрбөй токтогон кичинекей Керемди тиктеп турду. Көпкө көзүнүкүндөй көздөр ага өктөм карады. Сен билесиңби, мен сенин энеңе ишенем. Жамиля сенин жаныңда болуусу үчүн колумдан келгенин кылам. Чынбы? Бала ага зор ишеним менен карады. Анын көзүндөгү жалбарууга туруштук бере албай тизеси калтырап кетти. Керем амжа, сен энемди куткар, макулбу? Анан мен сенин уулуң болом. Сөз берем, мен сенин уулуң болом. Макул, энеңди куткарганга сөз берем. Бирок оңой болбойт болчу. Бул сөз берүү, аны аткаруу оңойго турбайт эле. Диана ооруканада болчу. Боюнан козголуп калыптыр. Бир канча жума ооруканада болот деп айтышты. Алибек саатын карады. Учакка аз убакыт калган экен. Энесин коридорго алып чыкты. Апа, мен шашылышмын, жумушум бар. Диананы да, баланы да сизге тапшырдым. Мен кетишим керек, билетим күйүп кетет. Балам, акылдуу жарың бар. Шашпай түшүндүрсөң мынча нерсе болбойт эле. Ал качан сенин жумушуңа тоскоол болчу эле? Апа, мен келгенде түшүндүрөм. Алибек чыгып кетти. Азыр алдында тоо турса деле аны жарып баса бермек. Ушул учурда гана өзү өтө чоң жаңылыштык кетиргенин тойду. Мен сага үйлөнбөшүм керек эле, Диана. Мен сени мынчалык бактысыз кылбашым керек болчу. Мен ичиңдеги баланы бактысыз кылбашым керек эле, деп кейип жатты. Телефону чырылдады. Белгисиз номер экен. Алло, мен Мурат. Алибек, сенин иштеген жериңе келдим, Муратмын. Мен Жамилянын атасы Мурат. Болгон окуядан кабарың барбы? Мурат байке, сизби? Азырынча эч нерсенин чын бышыгын биле элекмин. Сиз кайдан уктуңуз? Мен шашып жатам, кийин байланышсак болобу? Мен да билет алдым. Сенин Стамбулга жол алганыңды уктум. Бирок менин билетим эртең, келинчегим менен барам. Ким дедиңиз? Мен үйлөнгөм, жубайым менен барам. Эми ал көп сөз. WhatsApp номерим ушул. Жеткенде байланышалы, болобу? Болот, сүйлөштүк. Отко чокко түшкөндөй шашып, багажын өткөрүп учакка жетишти. Ким билет, балким бул жолу тагдыр аларга желкесин салбастыр. Же куру кыял кубалап кетип бара жатабы жигит. Бардыгын аттап өтүп, Жамиля деп дегдеген жүрөк бул жолу да сууп кайтабы? Муну эч ким билбеди. Түндө да суук, сен жамынып алсаңчы кыз, деди бирөө ага одеяло сунуп. Ошондо гана Жамиля үшүп калганын сезди. Сен өзбексиңби же түркмөнсүңбү? Кыргызмын. Азыр силер жактагылар Стамбулда өтө көп болуп кетти. Жамиля үн катпады. Сүйлөшкөнгө алы деле жок эле. Ушул капсалаңдуу түн өтүп кетсе баары жакшы болчудай сезилди. Бирок бир эле эмес, 2-3 түн өтсө да анын абалы өзгөрүлбөдү. Керем эң мыкты адвокат жалдады. Күнү түнү актап чыга турган бир нерселерди издеп жатты. Мыйыгынан анын аракетине күлгөн Шерифе иш кабинетине кирди. Эмне болду? Мен иштеп жатам, көрбөй жатасыңбы? Көрүп жатам. Бирок канчалык ийгиликсиз экенин айтып коюу үчүн кирдим. Чык сыртка. Чыкпасамчы балким. Издеп жаткан нерсең менин колумдадыр. Керем тиктеп турду. Бул эмне деп жатат? Эмне билгени бар? Анан дароо мээсине жетти. Сен кылдың бул ишти. Мен кылдым. Керем муштуму түйүлүп атып турду. Акырын, күйөөжан, анчалык катуу кетпе ойношуң үчүн. Керемдин көзү чакчайып кетти. Мен билем, атүгүл тиги көк көз Ахметтин эмес, сенин уулуң экенин да билем. Болгону кеч калдым. Таң калганым, сыртынан периште көрүнгөн неме кантип ушул нерсеге барды билбейм. Агасынан боозуп инисине тийип алышты көр. Акылына таң калышымды же амал көйлүгүнө таң калышымды билбейм. Баарына мен күнөөлүүмүн. Өчүңдү менден ал, Жамиляга тийбе. Айырмасы жок. Сенден аламбы, андан аламбы, акыры экөөңдү тең жок кылам. Болгондо да бириңдин колуң менен бириңди жок кылам. Шерифе жеңиштүү жылмайды. Жүрөгүндө бир гана кек,
таарыныч бар эле. Ошол күнү Керем Жамиляга жолукту. Арыктап, жүдөп калган экен. Жүрөгү сыйрыла түштү. Кандайсың? Жакшы, эмри кандай? Мени сагындыбы? Камсанаба, баары жакшы. Башка сөзгө өтө албай туруп калышты. Жылуу кийим, керектүүлөрдүн баарын алып келдим. Анан беришет. Макул. Жамилянын ийиндери дирилдеп кетти. Керемдин колун кармай жалбарып жиберди. Мени чыгар бул жерден. Бардык нерсеге макулмун, Керем. Эмне десең ошону аткарганга даярмын. Болгону мени бул жерден чыгар. Сенин колуңдан келет. Мен бардык аракетимди жасайм, коркпо. Эң аз убакытта чыгасың. Адвокатың да тажрыйбалуу. Бир гана нерсе бар, акылыңа түй. Жакын арада Шерифе келет. Сага эмне убада кылат билбейм, бирок менин үстүмдөн арыз жаздырганга аракет кылат. Сен жазба. Эгерде жаза турган болсоң, сени бул жактан алып чыга албайм. Экөөбүздү тең бул жакка тыгат. Азыр анын көздөгөнү ошол. Ошондуктан аракеттериңе аябай этият бол. Эч кимге дартыңды айтпа. Диктофонго жаздырышы мүмкүн. Мен сени бул жерден алып чыгуунун айласын табам. Макулбу? Керем биринчи жолу суранып турду. Өктөм сынаган, кызыккан көз караш эмес эле бул жолу. Чын дилинен күйүп жанып турганы көрүнүп турду. Жамилянын жүрөгүнө биринчи жолу бул адамга карата ишеним кирди. Жылуулук аралады. Анан калса экөөнүн колдору бекем кармашып, жүздөрү бири-бирине тиейин деп калган экен. Байкаары менен дароо кое берди. Макул, деди ал. Сен чыда, макулбу? Жаман ойлорду ойлобо, сени куткарам, деди анын көздөрү. Рахмат сага. Алсыз шыбырады кыз. Арадан аз убакыт өтпөй дагы бир адам келгенин айтышты. Жамиля Шерифе деп ойлоду. Алдында турган Алибекти көргөндө эсинен таана жаздады. Сен келдиңби? Келдим, кантип келбей коеюн? Жылдар аны өзгөртүптүр. Алдында жарашыктуу, келбеттүү, көргөндүн көзүн тойгузган жигит турду. Көзү тойбой тиктеп тура берди. Сагындым сени. Мен дагы. Кантип келдиң? Үйдөгүлөр кантип жиберди? Деди Жамиля көз жашын арчый берип. Жамиля анын колдорун кармамакчы болуп бара жатып, нике шакегин көзү чалды. Өзүн токтотуп калды. Бирок жигит кучагына тарта берди. Жыты өзгөрбөптүр. Ушунчалык сагынган экен. Кудуу ортолорунда эч нерсе болбогондой, 5 жыл өтпөгөндөй сезилди. Арзуу менен Нурила Москвада жүргөндө угушту. Эмне кылаарын билбей калышты. Нурила экинчи жүзүн карабайм деген адамга чалганга аргасыз болду. Мага жардам керек, болбосо келбейт элем. Стамбулга апам экөөбүз барышыбыз керек. Эмне болду? Өмүрүм өткөнчө жүзүңдү карабайм дедиң эле, деди телефондогу үн. Жардам бере аласыңбы же жокпу? Нуриланын кыялын билет, дароо жумшара түштү. Макул, бир шарт менен мага кайрылып келесиң. Сага кайрылып барганча өлгөнүм артык. Жини менен тарс деп телефонун коюп салган ал башын кашып турду. Көз алдына экөөнүн таанышкан күнү келди. Москвага келип иши да болбой, тапкан иштерине да ыраазы болбой жүргөн. Анан бир жерден таанышып калышты. Сулуу кызды көрөр менен шилекейин агызган ал дароо эле көңүлүн ала баштады. Экөө жашап калды. Белектер, жакшынакай үйдө жашоо кимге жакпасын. Медет эбак эле келип бутуна туруп калгандардын бири эле. Бирок мурунку боюнда кылып коюп качып кеткен Арген деген жигит бир күнү тарс жолунан чыкса болобу? Жер тоголок деген ушул экен да. Канчалык көздөрүн качырса да болбой тешетиктеди. Кыздын көзү жашылданып кеткенде эле ал али аны унута эле экенин билди. Канчалык чалбайын, чалайын деген менен Нурила жеңил ойлуулук кылды. Бир жолу кезигип койсом эмне болмок эле, деп ойлоду. Бир жолу кезикти, анан дагы бир. Акыры Медет шектенип калып, артынан издеп келип кармап алган эле. Кимдир бирөөгө ишенүү, ага жүрөгүн ачуу кандай кыйын болсо, ошол адам күткөнүңдөй болбой калса, бут алдыңдан жер көчүп кетет. Медеттин абалы да ошондой эле. Өч алуу үчүн атайлап эле башка бирөөлөргө жолуктурду. Мындайча айтканда, Нуриланын азыркы абалына түздөн түз Медет күнөөлүү болчу. Кек алып тынганы менен Нуриланы унута албай койду. Кайра баарын кечиргенге даяр болсо да, ал кайрылып келбей турганын билер эле. Азыр өзү чалып жардам сураганына кубанып кеткенин да сезди. Шарт ордунан туруп сыртка бет алды. Мен бул жардамың үчүн кайра сага барбасымды билесиң? Билем. Анан эмне жардам берип жатасың? Жөн эле. Мен сени жек көрөм, билесиңби? Аны да билем. Эми бар, чыгып кет.
колумда болгондо кайтарам. Көкүрөгү түртүп чыгарып эшикти шарт жаап алды. Керебетине барып кулап түштү. Арзуу кызынын жанына келди. Ким бул? Эч ким. Буркурап ыйлагысы келди. Энесинин колдору чачтарын сылап жатты. Колун кагып жибергиси келди, бирок анта албады. Анткени бул колдордо ал күткөн, зар болгон мээримдүүлүк бар эле. Жамиля үчүн чартарап болуп кеткен үй бүлө кайрадан бирикти. Атасы, энеси, Нурила, Алибек баары келишкен эле. Бирок мыйзам катуу, тартип бекем. Түрмөнү айланчыктап ары бери жүрө берген менен пайда жок. Бир гана үмүт Керемде болчу. Аны бул дагы сезди. Ал акыры андан эч ким күтпөгөн кадамга барды. Менден ал өчүңдү. Колуңда Жамиляны актап чыгара турган эмне бар болсо, ошону мага бер. Ордуна эмне сурасаң баарын берем, деди ал аялына. Чынбы? Баардыгын бергенге даярсыңбы? Тамашалаганга убактым жок. Анда мага эркиндигиң керек. Ордуна сен кылдым де. Сени өзүм тез эле чыгарып алам. Бирок бир шарт менен. Жамиляны мекенине кое бересиң жана Эмрени унутасың. Сен мени жинди деп ойлоп жатасыңбы? Эч качан мен уулумдан баш тарта албайм. Жамиля үчүн дагыбы? Шерифе, минтип ойнотпо мени. Кара, колуңда турам. Баардык бийлик сенде. Болгону Эмреден кол үзүшүмдү сураба. Анта албайм мен. Таразанын бир ташында Жамиля, экинчи ташында Эмре. Эмреден кол үзсөң, Жамиляны куткара аласың. Керем, мен көп жылдар сен деп жашадым. Балалуу болбодук. Бирок бул менин жалгыз күнөөм эмес. Сен каалабадың. Эми мен жаштыгым өткөндө эч кимиси жок калат деп ойлойсуңбу? Жок, жаңылышасың. Мен сени эч качан жөндөн жөн бирөөгө бере койбойм. Болгондо да үй кызматчыга. Керем көпкө тиктеп турду. Эткел келген көздөрүндө сүйүү жок, куду кургап бара жаткан кудуктай болгон аялын тиктеп турду. Сен мен берген акча менен каалаганыңдай жашай аласың. Аны билесиң, туурабы? Эмнеге жайыма койбойсуң? Ойно, күл, саякат жаса. Акча мени бактылуу кыла албайт. Саякат дагы. Мен сен менен үй бүлө болуп карыгым келет. Экөөбүз гана. Сен жашоомду мурункудай уланта бересиң, аялдар менен жүргөнүңө да аралашпайм. Болгону биздин жашообуздан уулуң менен Жамиляны чыгарасың. Керем анын мүнөзүн беш колундай билчү. Эгерде бир нерсени көздөп алса, ага жетмейинче тынбайт. Токтобойт дагы. Мени өлтүрүп салып кутулам деп ойлобо. Баардык маалыматтар адвокатымдын колунда. Мен күтүүсүз өлсөм, ал дароо колундагы маалыматтар менен сага карата иш козгойт. Көрдүңбү? Мен баарын көз алдыма алгам. Эми ойлон жакшылап. Керемдин колунда эч бир көзүр калбады. Эң мыкты адвокат жалдаса да Жамиляны чыгарып кете албайт. Аргасыз аны кое берүүгө. Бирок кантип? Эркиндик колуна тиер менен тиги кыргыздын колун кармайт да кетет эмеспи? Экөөнүн бактылуу жүздөрүн элестетип алып онтоп жиберди. Сиз өз иниңизди ууландырып өлтүрдүм деп жатасыз, туурабы? Мен өз колум менен эмес, бирок мен жалдаган адам өлтүрдү. Менин буйругум менен. Эмне максат менен? Керемдин көк көздөрү муздак тигилди. Мурас үчүн. Компанияга жалгызээлик кылгым келди. Сиз ансыз деле жекеликте башкарып келгенсиз да, туурабы? Мен келинимдин күнөөсүз жерден жазаланышын каалабайм. Билесиз, кичине уулу бар. Башында Жамиляга шек түшөт деп ойлогон эмесмин. Кийин иш чатак жагын айлана баштаганда уулун аядым. Өзүм мойнума алуум керек деп чечтим. Дарынын кутусунда келиниңиздин манжа издери калган. Буга эмне дейсиз? Ал куту алмаштырылып коюлган. Мен жалдаган адам кантип кутуларды алмаштырып жатканын тастыктай турган видео бар. Ал видеодон Жамилянын күнөөсүз экенин билесиз. Видео менин жанымда. Керем прокурордун алдына флеш-картаны ыргытты. Бүттү, чечим кабыл алынды. Алдынан жер көчүп бара жатканын байкады. Сүйгөн аялы менен уулунан ажырап жатканын сезди. Жамиляга сумкасын ыргыткан конвой аял мыскыл жылмайды. Жакшы бар, периште. Экинчи келбе, бул жакта сендейлер жашай албайт. Асман мөлтүрөп турган экен. Кере дем алган кыз көзүн жумду. Эркиндиктин даамын сезип, мындан артык кандай бакыт бар? Уулу кучагын жая чуркап келе жатты. Алибек, атасы, энеси, Нурила. Эгерде бул бакыт болбосо, анда эмне бакыт?
Сүйгөн жаныңдан артык көргөн адамдарыңдын арасында болуудан артык бакыт барбы? Ар бирин кучактап алып ыйлап жатты Жамиля. Ушунча убакыттан бери сакталып, жыйналып келе жаткан кусасы, сагынычы дайра болуп кеткендей. Алибек да көргөн көзүнө ишене албай турду. Бул жака келе жатканда бир гана көрсөм деген үмүт менен келген. Азыр болсо эркиндикте кучагында турат. Көзүнө жаш алган Мурат да кызын аман эсен көргөнүнө ишене албай турду. Кызым, мени кечир деп ыйлап жиберди. Атакем менин. Дал кичине кезиндегидей чачынан жыттап, кучагына кыскан атасынын кудуреттүү кучагы. Мен сени эмнеге жектейин, ата? Сен мен үчүн эң бир мээримдүү ата болдуң. Эч кимден ала албаган мээримди толугу менен сенден алдым. Сен болгону адамдарды мендей так жүрөгүңдүн түпкүрүнөн сүйчүсүң. Мүнөзүң да жумшак эле, деп ойлоп жатты Жамиля. Керем жылмайып тосуп алды. Мына, экөөбүз орун алмаштык. Эми сен мага келе турган болдуң. Ооба. Биз билет алдык, эртең жолго чыгабыз. Эге Эмренин документтерин даярдап бердиби? Даярдады, баары жайында. Бардык жактан камсыз болосуң, аны билесиң да, Билем. Экөө үн катпай калышты. Сөз бүтүп калгандай. Экөөнүн ортосундагы жек көрүү да, сүйүү да бүткөндөй. Жок, көп сөз бар сыяктуу, бирок көмөкөйдөн чыгып айтылышы оор сөздөр эле. Билесиң, эркимде болсо кое бербес элем сени да, Эмрени да. Бирок бул кадамга барганга аргасыз болдум. Уулумдун көз жашына чыдабадым. Аны энесинен ажырата албадым. Эми сага аманат. Мен көп жатпасам белгилүү, дагы эмне десем. Энем менен Эмрени сүйлөштүрүп тур, өзүңө жакшы кара. Макул. Жамиля ордунан козголо берди. Аны туруп кетип бара жаткандай ойлогон Керем колун кармай калды. Бир аз убакыт бар, деди ал шилекейин араң жутуп. Кетпе, жанымдан узагыраак болсоң мен жашай албайм. Мен сенсиз жашай албайм, Жамиля. Мен уулумсуз жашай албайм. Мен сени менен гана жашоонун даамын сездим. Сен мендеги башка бир Керемди жараттың. Эч ким, түгүл мен өзүм билбеген башка бир адамды жараттың, деп айткысы келди. Бирок айта албады. Жөн гана тиктеп отура берди. Мен кетейин, деди Жамиля. Кеттиңби? Ооба, күтүп жатышат. Керем кызганычтан өрттөнүп кетти. Алибектин бул жака келгенин билген эле, бирок сурагысы келбеди. Жооптон да коркту. Шалдырай ордунан турду. Рахмат сага, Керем. Бардыгы үчүн рахмат. Жакшылыгыңды өмүр бою унутпайм, деди түз тиктеген кыз. Бул анын биринчи жолу Керемди атынан аташы эле. Сага да рахмат, деди Керем. Узап бара жатты. Бүткүл денеси менен обдулуп барып токтоду. Минти оңой эле колунан чыгып, узап кетип бара жатканына бир ишенип, бир ишенбей нес болуп турду. Бүттүбү баары, деди Алибек Жамилянын колун бекем кармап. Бүттү, деп жооп берди Жамиля жылмая. Мына, сен бактылуусуң. Жакын адамдарыңдын баары жаныңда. Эми баары чындап артта калды. Сез бактылуулукту, сез, деп жатты өзүнө. Бирок жүрөгү түпөйүл боло берди. Эмнегедир бир нерсени туура эмес кылгандай, ката кылгандай туюм бар эле. Деңиз жээгинде көпкө басып жүрүштү. Эми эмне болот? Мындан ары кантип жашайбыз? Деди Жамиля тил учунда турган суроону берип. Мен сени мененмин, ушул экөөбүзгө жетпейби? Бул нерсени көпкө күттүм, Алибек. Эң кол жетпес деген кыялым сенсиң. Бирок мен мурунку Жамиля эмесмин. Сен мурунку Алибек эмессиң. Эски нерселерден экөөбүзгө таза сүйүүбүз, балалыгыбыз гана калды. Мага эскиби, жаңыбы айырмасы жок, мага Жамиля керек. Жубайыңчы, балаңчы? Алибектин тили күрмөөгө келбей калды. Миң жолу башында турган, көкүрөгүндө турган суроону берди, көзүн ала качты. Азырынча аларды ойлоно элекмин. Ойлон, шашпай ойлон. Мен бир наристени атасыз калтыргандай, күнөөсүз аялдын көз жашын төктүрө тургандай намыссыз, жүрөксүз аял эмесмин. Албетте, сени менен чогуу жашагым келет. Сенден бала төрөгүм келет. Бактылуу болгум келет. Бирок, эмне бирок? Алардын эч күнөөсү жок биз үчүн. Алибек саамайынан сылады. Мына, дал ушундай жүрөгү бар үчүн бул аялды жанынан артык сүйөт. Бийик адамгерчилиги бар үчүн, боорукер жүрөгү бар үчүн, ага айкалышкан сулуулугу бар үчүн сүйөт. Мындай аялды сүйбөй койгонго болобу? Баары чечилет, баары жакшы болот, жаным. Сен камсанаба.
Жамиланын ичке манжаларын бириктире кармады. Эч кое бергиси келбей турду. Мындан кийин алдында тоо турса да бул колдорду кое бербес чиркин. Шерифе атайын Жамиланы издеп келди. Сүйлөшөлү, сага бере турган бир-эки кеңешим бар, деди. Сен эми дагы жашообузда пайда болсоң, аягы мындан да жаман болушу мүмкүн. Бул жолу жеңил кутулдум деп эсепте. Менин күйөөмдүн жашоосунда кайра пайда болом десең, өлгөнүм ушул тура деп жаназаңды даярдата бер. Сен кимсиң, я? Керемдин этегине жабышкандай, андан балалуу болгондой, ага мураскер тартуулагандай, сен кимсиң? Биздин аягыбызды сүргөн бир үй кызматчысың. Ордуңду билбей бул ишке аралаштың. Жамиля жөн гана тиктеп турду. Токтоо, өз баасын билген көз караш Шерифени кайрадан өзүнөн чыгарып ийди. Эмне тиктейсиң мени? Сен эмне мага минтип тиктейсиң, деп бакырып алды. Мен сизге боорум ачыйт. Шерифе ханым, болуптур, мен үй кызматчысымын. Бирок сиз ошол теңиңизге албаган үй кызматчыга да тең боло албадыңыз. Эч убакта, эч качан Керем мени сүйгөндөй сизди сүйбөйт. Ашкан акылыңыз, атаңыздын даражасы, эсепсиз байлыгыңыз менен мага, кайдагы бир кыргыз кызына тең боло албадыңыз. Мени сизге боорум ачыйт, деди да жөнөп калды. Кайра токтоп басып келди да акырын күлүмсүрөдү. Бул оюнда мен жеңдим. Сиз өмүр бою сүйгөн, бирок жүрөгүнө ээ боло албаган адамдын жүрөгүн алып, өзүм менен кошо алып баратам. Сиз менден жеңилдиңиз. Эч убакта жеңдим деп ойлобоңуз. Анткени ал менден кийин эч качан сиздики боло албайт. Мени жана уулун анын жүрөгүнөн эч ким чыгара албайт. Жогол көзүмө көрүнбөй, деди ачуусу туттугуп калган Шерифе. Жамиля күлүмсүрөп койду да узап бара жатты. Узун бойлуу, сулуу, келбеттүү Жамилянын ушул элесин, анын жеңиштүү жылмайганын көп жылдар унута албашын билип турду. Жүзүн басып ыйлап жиберди.